Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Öte kızık malumatlar. Janagı siz toktogон jerde kalmaktardın japırıgı dep toktodunuz ele ошондон алсаңыз. Ошо доордо жардамга чабарманды таласка жиберип, таластын жоокерлери караштык аркылуу бияктан келгенде кыргыздардын арасынан чыккынчы чыгып калмактарга айтып, калмактар өтмөк тоолорунан ашуусунан ашып таласка барат. Жоокерлерин бары бияка кетти, элде коргой турган эч ким жок деген ой менен барат. Анан арды калмактарды көргөндө эркектер бияка кетсе, анан аялдар атка минип найза менен аларганан каршы чыгышат. Ошондо Батма келин деген баатыр болгон экен, 16 калмакты сайып өлтүргөн экен. Тарыхта калып калганда 16 калмакты. Анан 17син башын алганда чопку тыргып кеткенде көрсө 19-20 жаштагы жаш жигит экен. Анан кейип, Батма келин кейип, канчаны мен жесир калтырдым, канчаны тукумсуз калтырдым дегенде капталдан кейип калмак сайып кеткен экен. 16 жоокерлерди ыргыта сайган бул эмне деген эрдикти айтсак болот. Демек, жоокерчилик өнөр ылгабай эркекке кандай таандык болсо, кыргыз аял затына дагы ошондой таандык экенин бул сейрек кездешкен окуя. Бөлөк элдерде мындай маалыматты биз таппайбыз. Биздин жоокер ыкмалары, жоокерлерден болгон машыгуулары бул жерде сиз айтканда медицина бар экен. Ооба. Тарбиялык физикалык жагынан дене тарбияты барды. Андан сырткарда бул адамдын жан дүйнөсүн өзгөртө турган. Мындайча айтканда, эми тарбия деп коелу да. Ошолор жөнүндө бир токтолуп кетпесизби толугураак? Кыргыз минтип айткан, эрдик билекте эмес, жүрөктө деген да. Демек, жүрөктү даярдаган да. Жүрөктү даярдаган. Сөзүң өлгөнчө өзүң өл деген, намыс көйлүктү даярдаган. Намыс өлүмдөн өйдө деген. Кыргыз ушинтип жашаган да. Намыс өлүмдөн өйдө деп. Жигитке намыс, коёнго камыш деп кийин айтылып калды. Анан мына Курманжан Датка энебиз баласы Камчыбек даргасылардын алдында айтканда, өлүмгө тик кара деген. Намысың менен ажалды тосуп ал деген сөз да. Алтындай башка бир өлүм. Эмне дейсиз? Міне мындай үлгүлөрдөн балдарды тарбиялаш керек да. Ошон үчүн кыргыз жок болуп кетпей, ошол көк астында көгөрүп, жер үстүндө жетилип келбедиби? Ошондой нарк менен жашаган үчүн, ата мекенди ыйык туткан үчүн. Бир өтө маанилүү маалыматты мен унутуп кетиптирмин. Карасук маданиятынын, Андрон маданиятында Хакас жеринде дөбө мүзөлөрдө бир топ сөөктөр ажыратылган муундар менен коюлган экен да. Аларды жерге бергенде мурда эле муун кылып ажыраган экен. Муну илим захоронение с расчлененными костями деген ат менен тарыхчылар билбейт. Эмне үчүн мындай болгон? Эмне үчүн бирөөндө каскандан кийин башы жок, бирөөндө жан башы жок, бирөөндө дагы жилиги жок,
эмне болгон бул көрүстөн деп таң калат. Анан Бул кыргыздардын салты болгон да. Кыргыздар өзүнүн жоокерлерин бөлөк жерге калтырган эмес. Ошо майданда бөлөк жерден болсо этин шылып сүйөгүн алып келип куржунга. Анан кийин сүйөгүн койгон өз мекенине койгон. Мекендин касиети кетпеш. Сөөктү кордоткон эмес деген. Сөөк талаада жатпаш керек. Кыргыздын сөөгү кыргыз жеринде жайылыш керек. Анан албетте алып келгенде мүмкүн бир сөөгү түшүп калды же ошо чабышта сөөгү чалып керт кесилип калдыбы деп ошондой окуялар 12%, 15% мүзөлөр ошондой мүчөлөрү ажыратылган боюнча жерде көмүлгөн да. Баягы бир жолу сиз айтып бердиңиз эле, баягы шүдүңгүт менен неменин сөөгүн алып келатканда капка салып. Ошондо бөлүп алып келген да. Ошону айтып атасыз да. Бул окуя Кара Сук Андрон маданиятында кездешет. Мүзөлөрдө сөөктөрү муун ажыратылганда. Мына акыркы окуя биздин Жанболот Баатыр Кытайдын туткунунан 10 жыл бошонуп келатканда ошо туткундалганы кошо кеткен өзүнүн 2 жашар баласы 13 экен да. Анан эми зынданда ден соолук жок да. 6 ай жол жүрүп келип жолдо кайтыш болот. Анан айтат, этин Кытайдыкы экен, Кытайдын жеринде калсын, сүйөгүн кыргыздыкы, кыргыздын жерине алып кетем деп баласын этин баарын шылып туруп сүйөгүн алып келбедиби? Кандай мекенге болгон ыйык сезим. Ата мекенине, өз жерине, ушул топурак, ушул суу, ушул абадан жаралган кыргыздын сүйөгү талаада калбасын, кыргыз жеринде калсын деген мекенди аздектеп ыйык тутуунун үлгүсү деп айтсак болобу? Ошону менен катар Дастан ага сөөктүн касиети деген нерсе бар да. Дагы бар туура. Жанагы каржылыкты кагып кетсе, ошону айтсаңыз, ошону айтып берсеңиз. Эми мындай ырымдар жөн эле жерден чыккан эмес деп ойлойм. Булар да бир турмуштан алынган болуш керек. Ошон үчүн жанагы кордобосун деп алигече Чыңгызхан бабабыздын сүйөгү кайда экени белгисиз. Манас бабабыздын сүйөгү кай жерде коюлганын себеби кордоо илгери эле биздин доордон мурда эле ырымдалып, баатырлардын сүйөгүн кордоп, чачып, мүрзөсүн ачып бул кордогон. Ошол эл биротолу жок болсун, ушуну менен өтсүн, ошону менен тарап кетсин, аты да калбасын деген саясат менен кылынган иштерден мына. Биздин бабаларыбыз ошону абдан билип, ошон үчүн нече миң жыл тарыхты басып өткөн кыргыз жок болуп кеткен жок да. Мисалы жанагы мындай рух даярдоодо кыргыздар кандай деп айтканда баш кийимиңди албагын, төбөңдү эч кимге көрсөтпөгүн. Төбөңдү көрсө ал сен кул болдуң. Мен кулмун деген белгиси. Ошон үчүн мен эч кимде төбөмдү көрсөтпөйм, эч кимдин алдында мен эңкейип бүжүрөбөйм, баш кийимимди эч качан албайм деген себеби калпак, Ала Тоо мекени, кыры кыргыз эли болгонда. Бунун кандай мааниси терең? Тарбиялык мааниси кандай терең, туурабы? Кыргыздын пешенеси жерге тийбеген деген кеп бар. Мына карабайсызбы? Анын үстүнө мына Перс элин эл кандары 120 жыл кыргыз болгон, Чыңгызхан Тамерлан кыргыз болгон сүрөттөрүн баарын калпакчан. Демек бул падышалардын тукуму. Падышалардын тукуму. Ошонун белгиси ак калпак болгонда. Ак калпак болгон. Мисалы мен айтып коеюн, жайына бергенде бүгүндө кыргыз ал колхозчу болобу, малчы болобу, жөнөкөй катардагы дыйкан болобу, чараны оюп туруп коет. Бул падышалар гана илгертен бери сөөк жашырганда чараны коюп туруп, анан казанагын айтасызбы? Казанагын. Бөлөктөрдү чуңкур кылып эле коюп атпайбы? Кыргыздар жок. Кандай деңгээлде адам болбосун, ал ошо жана казанакты коюп туруп, казанактын ичи кандай болуш керек? Найза менен бир имергендей. Кыргызда ошондой салт болгон. Бир имерген, найза менен бир имерген, ошондой кылып казанак Мунун баары, анан эми дагы маанилүү маселе, мынагу аш той дайымата ошол улуттук оюндар менен коштолгон. Дайыма ошо баатырлардын,
жанагы көкбөрү, эр сайыш, эреңиш, байгелерин карап отурсаңыз, Бөлөктөрөкан аксакал айтып атат, мисалы ороздун ашын бергенде, ошондо карабайсызбы, 1000 жылкы деп атат, 100 жамбы деп атат, 1000 төө деп атат, эмне деген. Кайсы эл ушундай улуттук оюндарына баа берген, ушунча байге койгон. Тарыхта мен таппайм андайларды. Мен таппайм. Мына мисалы 20-чы кылымдын башында Исик көлдө Солтабайдын ашы болгон экен. Ошол киши өлөр астында малын баарын таратып, энчилеп, балдарга энчисин берип, анан айткан экен, мына 10.000 жылкы мен ашыма коесуңар деген экен. Арде аламанга бар, аларга тиги эр сайышка, эреңишке, көкбөрүгө бар, 10.000 жылкы коесуңар. Анан балдары бир аз күйрөнгөн окшойт, ушинтип эле малың чача бересиңби дегенде айтты. Эл менен тапкан мен муну. Бул элдики. Элге кайта таратып беришим керек деген да. Эмне деген сөз? Биз тиги батыштын философиясын окуйбуз, кээде чокуйбуз, тиги будай болобуз. Ата-бабалардын улуу касиетин унуткан үчүн биз тентип жүрөбүз азыр. Ата-бабаларыбыздын керезин биз укпай калган үчүн, ата-бабаларыбызды даңктабай, барктабай калган үчүн биз ушинтип Россияда ажаткананы жууп тазалап, же болбосо бир караган кемпир чалдын боксидигин тазалап аргасыздан бизге уят, бизге намыс. Ошон үчүн кыргыз жоопкерчилигин айтып отурсак, бир эле жанагы Филструпту айтып берсек, же Зеландты айтып берсек, же Белек Солтоноевду айтып отурсак, бизге бир 100 саат, 4 саат убакыт керек. Албетте, азыр эми эфирдин мүмкүнчүлүгү чектелген экен. Биз учка эле, үстүртө эле сөз кылып койдук. Эми Дастан ага кыргыздын бүгүнгүгө чейин жоголуп кетпегени бир кыры жоокерчиликти айттык. Менимче дагы кеп кыла турган кырлары бар деп айтарбыз. Сөзсүз түрдө ага кийинки берүүлөрдө токтололу. Бар болуңуз. Рахмат сизге. Жаратканын жалгап, ден соолугуңуз бекем болсун. Бар болуңуз. Рахмат.